Макмал креатив бирикмеси 2018 жылдан бери чыгармачыл инсандардын башын бириктирип келет. Буга чейин бирикме этнофольклордук ансамбль менен тыгыз иштешип келсе, эми бирикменин алдында Таң шоокуму аталышындагы атайын топ түзүлдү. Берки орундалбаган ишибиз ишке ашып атат деп эсептейм. Анткени көптөн бери эле максатыбыз болчу ушу Макмал креатив чыгармачылык уюмунун алдында этнофольклорный топ түзсөк деп. Ошол күн бүгүн ишке ашып атат. Группанын атын Таң шоокуму деп койдук. Анткени Таң шоокуму деген эми бул кыргыздын баары эле билет да. Таңдын жаңы атып келе жатышы, биз деле ошо таңдардай болуп булардын ырга келаткан дареметтери жаңыдан өрчүп, эл алдына чыгып, өзүбүздүн максаттарыбызды орундасак, жакшы чыгармаларды жаратсак, кыргыз элине тартууласак деген ой максат менен ачылып, жакшы үмүттө турабыз. Кудай буйруса, 7 тубандан мүчөлөрүбүз бар. Ошондой эле ушу Кыргызстандын улуң бурчун колубуздан келсе чет өлкөлөрдөн бери кыдырсак деген жакшы максаттар менен чогулдук. Эми жаңы жылдын алдына чейин дагы бир жакшынакай концерт коелу деп турушат. Бизде негизи креативный болгондон кийин кол өнөрчүлүгүбүз дагы бар, баягыдай эле акындар менен иштешебиз. Көбүнчө акындар басымдуулук жасайт. Анан бул этнофольклорный топ түзүлүп калганына аябай кубанычта болуп атабыз. Эми буйруса булардын айта бергенде эмне иш менен көрсөтөлү деген ой максаттарыбыз бар. Майрамдын эң негизги максаты ушул Макмал креатив коомдук уюмдун тарабынан атайын сунушталып, чыгармачыл бир топ менен ырчылардын группасын ырчылардын тобун өзүбүз менен чогуу бирдикте иштетели деген максат болчу. Анан ошого мурда Демилге деген аталып жүрүптүр. Анан азыр эми бизге биригип кошулуп Таң шоокуму деген ат менен жаңы барактан баштап чыгармачылык алака түзүп атабыз. Мында негизги жакшы ырдаган ырчылар бар экен. А биздин негизги максатыбыз бир эле ырдатып деле койбостон, ошолордун баягы келечекте мындай эл алдына таанытуу, алардын деген жанагындай музыкалык сабаттарына кароо, жакшыраак бир мындай бир музыкалык жетекчилер менен иштетсек деген оюбуз бар да. Анан андан тышкары жалаң ыры менен эмес, бир сценарийлерди жазып, өздөрүн дагы бир чөйрөсүн кеңейтиш максат. Jay güdü, jay gelmesen üzgü kalır. Üzgüdü,
элден чыккан таланттарбыз биз. Элден чыгып ошо эң улугурагыбыз 70 жашта, эң ылдыйрагыбыз 50 жаштан үйдө көздөй ортоңку курактагы адамдарбыз барбыз тең. Ошо пенсияда үйдө отуруп, балдарды карап отурбай, кой алаксы эле деп чыгармачылык баягы бала кезден келаткандан кийин ушул чыгармачылык менен бардык элге көрүнөлү, өзүбүздү тааныталы деп алаксып өзүбүзгө ат коюп, Таң Шоокуму деген атты жаңы коюп алып, ошо менен макмал чыгармачылык коомуна караштуу болуп, этно-фольклордук топ ачып атабыз. Анан бул мурун ошо ырдап жүргөн эмелерибиз барбыз тең. Мурун башка тармактар менен ар ким ар кайсы тармакта ыржандуу болуп эле ошо ырдап телевиденияларда жүрдүк. Анан эми ошо 7 дубанды кыдырып, жакшынакай концерт берип элге таанысакпы деген ниет бейилибиз бар. Таң Шоокуму тобуна келип кошулганыма 1 жыл болду. Буга чейин мен башка чөйрөдө иштеген, башка тармактарда иштеп жүргөмүн. Бул тармакка кызыгуум мен жаш кезимден, бала күнүмдөн эле ыргашыгым болуп, ырдагым келип жүргөн болчумун. Анан ушундай чыгармачыл топ бар экенин угуп алып, анан келип кошулуп, 1 жылдан бери иштеп жүрөм. Мен келгенден бери ошо Сусамырга концерт коюп келдик. Башка дагы биздин өзүбүз улуттук кыргыз драма театрында да бир концерт койдук. Келечекте буюрса Соңкөлгө барсакпы деп атабыз. Чет мамлекеттерге чыксакпы деген оюбуз болуп атат. Ошо буюрса ойлорубуз ишке ашсын деп атабыз. Жаңы чыгалбай келаткан, чыгып келаткан элдерди, адамдарды, калемгерлерди алып чыгуу, чыгармачылыкка үндөө негизинен биздин милдетибиз ошол. Улуу инсандар менен тааныштыруу, ошонун талаптарына аткаруусуна көмөк берүү да. Этно-фольклорлук ансамбль түзөлү деп жүргөнбүз. Ишке ашты ой тилегибиз, максатыбыз. Чыгармачылык эргүү калайм, чыгармачылык ийгилик калайм. Дагы далай жетишкен ийгиликтерге жете берсин.